жүрөгүң бошпу десе болбой калат экен, бош жүрөгүң келе бергиле дегендей. Бүгүн катталуучулардын суроолоруна жооп беребиз. Мен кастингке келгем кадимкидей эле. Өзүм тартылгым келип, 90-жыл экен. Мен ошондой кинолорду аябай көп көрчүмүн да. Ашыгымды, бирок билген эмесмин 90-жылкы кино. Анан келгенден кийин билдим, өткөндөн кийин кастингден өткөндөн кийин. Кыйын болгон негизи, көп эле жерде. Бардык эле ыйлаган саналарда кыйын эле болгон. Илей албай, убакыт беришкен мага. Кайгылуу видео көрүп, ыйлашым керек деп эле ыйлагам. Жок болду. 3 сөз менен акылдуу. Болду го дейм. Акылдуу, мээримдүү, жылдыздуу. Жок. Ушпайт болчу. Анткени дос деген башка, кыз деген башка да. Кандай айтсам, дос деген бул тандалган нерсе да. Кызым үчүн досум менен ушпайт болчумун да. Ала элек, үйлөнө элек, жарым болбогондон кийин аягына чейин чыгамынбы, чыкпаймынбы белгисиз да. Ошондуктан дос жакта болмок. Жок, андай болгон жок. Эми бул деген кино да, бул деген биздин жумушубуз. Эми өзүң жумушуңду аны сүйүп карашың керек, же болбосо сүйгөнүңдү билдиришиң керек. Андан кийин өзүбүздүн жашообузга кет, болду. Буга эми билбейм, андай туура эмес го деп ойлойм. Мен билишим керек. Чоң рахмат. Ооба бар. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында окугам. 2 жыл окугам. Быйыл 3-жыл. Буюрса бүтөм 2 жыл. Роль үчүн жакшы, мага жаккан проект, иштегим келип аткан проект болсо, бардык эле нерсеге даяр. Чачты алып, салып иштеген бул оңой нерселер го деп ойлойм мен үчүн. Андан да чоңураак нерселерге даярмын.